Ырчы Алмаз Шаадаев чубак ажы үчүн өлтүрүп кетем деп коркуткандар болду. Бир жолу YouTube каналынан «Эми мага баары бир» аттуу ырды угуп калдым да, ал менин жүрөк оорума айланды. Көрсө мендейлер арбын экен. Алмаз Шаадаевдин сүйүү ыры 2 айда 3,5 миллион көрүүчү топтоду. Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчысы Гүлдана Талантбекова шоу-бизнестин жаш өкүлү Алмаз Шаадаев менен майык куруп, белгилүүлүк алып келген ырчы чыгармачылык жолу жана чубак ажыга байланыштуу окуя тууралуу сурады. Жыл башынан бери аймактарды кыдырып гастролдоп жүрөсүз. Ырчыларды жети дубан кандай кабыл алаарын жакшы билсеңиз керек. Быйыл аймактарды түрөө кыдырып концерт берүү башкы планым. Азыр ырчылар жолдун узактыгына, клубтардын начардыгына карап концерт бергиси келбейт. Элдин адамы болгондон кийин жер тандабаш керек деп ойлойм. Элдин кабыл алуусу боюнча айтсам, түштүктүн эли кеченин ыры шаң менен өткөрөт. Өзүм нарындыкмын, ал жак шаң шөкөттү көп жактыра бербейт. Күйөрмандарыңыз кимдер? 70% жаштар. Жаркырасын Кыргызстан аттуу ыр дастан жаздырдым эле, ошондон бери концертимен улуу мундун өкүлдөрүн да көрүп калам. Сыр болбосо, гастролдон канча каражат табасыз? Билет баасы 100 сомдон айланат. 300 киши келип берсе, 10 000 сом чыгымга жумшалып, калганы чөнтөккө калат. Башкы максатым акча табуу эмес, чыгармачылык эргүү алып, көкүрөктөгү букту чыгаруу. 8 жылдан бери чыгармачылыкта жүрөм. Башында ыр жаздырып, клип тарттырууга көп каражат жумшагам. Акыркы 3 жылдан бери эмгегимдин акыбетин көрүп жатам. Унаа айдадым, үй сатып алдым. Эми калыңга эле акча чогултам го деп күлдү. Калың демекчи, сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Эл ырчылар күйөрмандарын жоготуп албаш үчүн жакын адамым жок деп айтат деп ойлошу мүмкүн. Бирок меники чын эле жок. Жылуу сөзүн айткан күйөрман кыздарыңыз көп болсо керек. Алар менен жеке мамиле курган учур болдубу? Күйөрмандарым Кудайга шүгүр, көбү интернет тармактарына кат жазып турушат. Концерттен кийин жолугуп сүрөткө түшүшөт. Кээде чакан белектерин тартуулашат. Арасынан сүйүп, кыз-жигит катары мамиле куруп кеткен учур болбоду. Кыз менен сүйлөшүү дагы жоопкерчиликти жана убакытты талап кылат. Азыр чыгармачылыкты сүйүп турган кезим. Марттын башында «Эми мага баары бир» аттуу ырыңыздын клипин жүктөгөн экенсиз. Учурда клип 3,5 миллиондон ашык көрүүчү топтоду. Ачыгын айтсам, ырыңыз мага да жакты. Тарыхына токтолуп кетсеңиз. Бул ырдын сөз обону ырчы Гүлжигит Сатыбековго таандык. Автор буга чейин аккордеондун коштоосунда ырдап жүрчү. Мен эстрада багытында алып чыктым. Клиптин идеясы клипмейкер Эрнис Сыдыков менен продюсерим Индира Исаевнага таандык. Жакшы ыр болот деп сезгем, бирок миллиондогон көрүүчү топтойм деп ойлогон эмесмин. Калп айтпасам, күнүнө 100 000 киши кирип жатат. YouTube тармагында белгилүү бир канал менен келишим түзүп, ырды ошол жакка бергем. Шарт боюнча башка жактарга бөлүшпөйм. Алар мага жооп катары акча төлөп беришет. Эгерде миллион көрүүчү болсоң $1000 берилет экен. Клип аркылуу каражат табуу ишкерлиги чет өлкө сыяктуу Кыргызстанда да өнүгүп жатканы кубандырат. Интернеттеги бир видео талкууңуз тууралуу сурайын дедим эле. Анда сиз досторуңуз менен экс-муфти Чубак Ажы Жалиловдун сүйлөгөнүн тамашалап туурагансыздар. Көп өтпөй эле видео кайрылуу аркылуу Жалиловдон жана дин адамдарынан кечирим сурадыңыз. Чубак Ажынын сүйлөгөнүнө мага чейин көп эле туурап жүргөн. Атын чыгып калгандыктан талкууга алып жиберишти окшойт. Аймактарды кыдырып концерт берип жүргөндө Парадис Самат Аманов экөөбүз жөн гана жакшы маанайда видео жаздырып койгон элек. Анан ырчылардын социалдык тармактагы группасына салып койгом. Оюндан от чыгат болду. Элдин 90% көңүлдү оруткан сөздөрдү жазды. Коркутуп өлтүрүп кетем дегендер да болду. Динге берилген адамдарды сыйлайм, бирок оозубузга алыбыз жетпейт экен. Кемчилигимди түшүнүп эртеси Чубак Ажыга чалсам алган жок. Видео кайрылуу аркылуу кечирим сурап койдум. Түшүнүктүү, эмне себептен ырчылыкты тандап алгансыз?
Ырчы болуу бала кезден берки кыялым эле. 2011-жылы Кыргызстандагы белгилүү гезиттердин биринен форумчу болуп катталгам. Сайт уюштурган форумчулардын жолугушуусуна барып турчумун. Бир жолку кезигишүүдө ырдап койдум. Ошондо мыкты форумчу наамын алып, гезиттин концертинде Жанымай аттуу ырымды аткаргам. Ушул тапта дагы бир дастан жаздырып жатам. Алдыда гастролдор көп.